Саламатсыздарбы? Эже, азыр кечирип коесуз. Эмне болуп чечилди? Чечилди. Министрге кирдиңер. Министрге кирдик, министр айтты, баардыгын жол салынып пара берсин, ошондой кагазды колуман берем деп айтты. Жазып берем, приказ. Азыр сүйлөшүп атасыңар, дагы митингдер уланабы? Митингдер уланат. Айтсаңыз, бул жерде ким кызы жолукчан киргизбей койду? Кыз барбы ошол кыз? Жолукчан мектепке киргизбей койгон. Ал жок, мындай. Жок, чечилсе дагы. Жок, чечилсе дагы мындай. Мисалы үчүн баардык школдордо айтып атабыз, мектептерде айтабыз, кыздарды айтып атабыз. Мына азыр министрге акыркы суроосун айтып калдык. Ошолорго гонение болбосун, артан кууп түшпөсүн деп, биз аларды ээрчитип келген жокпуз. Сүрөткө тартып алып, мынакей деп айтпасын деп. Жок, сиздер айтпайсыздарбы? Факты барбы? Кайсы кыз? Кана, кайсы кыз? Фактылар бар, бүт бары деген заявление катарында келишкен. Кайсы кыз? Мисалы деген кысысында Фамилиясы ким? Фамилиясын именно артынан гонение болбосун деп жарыялаган жок. Приказ чыгарып бериңиз. Ушул приказды бүт мектептерге бериңиз. Биз жолукчан кишилерге, жолукчан кыздарга тыюу салбайбыз деп. Министр айтты, мен мында приказды бере албайм, жогорку кеңеште кайрылгыла деп койду. Биздин өлкө демократиялуу өлкө, ар адамдын өз укуктары бар. Бирок мектеп эрежелерин бузууга да болбойт. Жоолук салынып, узун көйнөк кийбей эле мектеп формасын кийип барса болот. Кореяда мектеп формасын аябай катуу кармашат. 1-класстан 6-класска чейин эркин кийинишет, бирок 7-ден 11-класска чейин сөзсүз форма кийүү керек. Министр ичинде тапшырма берип, бүт мугалимдерге айтып, жолукчан кызды мектепке киргизбей атасыңарбы? Жок, албетте туура эмес. Бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келаткан. Бирок биз жыл сайын жаңы окуу жылына карата мына Жамал экөөбүз биргеликте иштеп, ынтымакта эч кандай акциянын, митингиси жок эле чечип койчубуз. Ошол эле жолукчан кыздар сабакта окуп жүрүшкөн. Анан быйыл эмне үчүн эле ушундай болуп атат? Мен азыр ушул передачага келип угуп атам. Себеби дегенде биздин ушул министрликке ушундай сөздөр айтканыңыздарга мен капа болуп турам. Себеби биз биргеликте эле, ынтымакта эле бул маселени чечип келгенбиз. Ошол 2 каттын бирин эле окусаңар жазылып турат. Директор эмне деп айтты деп мен бүт досконально жазып мага бергиле деп атам. Себеби дегенде биз азыр сотко өткөзсөк, ар бир факты бизге өтө керек нерсе десек, директор эгерде сен жолукчан киргизсе, мен түшүнүп атам дейт. Сен намаз окуйсуң, Кудай деген кызсың. Мен деле Кудай дейм, бирок эгерде сен жолукчан киргизсем, мени жумуштан алып коет деп атат. Ошол эле 7-мектеп эмедеги Токмокто, ошол эле 8-мектеп Бишкектечи. Бул жерде өзүнчө бир тымызын бир приказ кеткен да, потому что булар бүт бара айтып атат, бизди ошерекил райадминистрация запрет коюп атат. Биз эгерде киргизсек, биз жумуштан кетебиз деп кыздарыбызды эшикке чыгарып коюп атат. Кааласаң жолуңду чечип кир, каалабасаң окубайсың. Жогорку жактан тапшырма келди. Анан мен кээ бир директорлор менен чалышып сүйлөштүм. Киргизип коесуздарбы, ушундай. Бул кыз азыр 10-15 күн сабактан калып калса, программага жетпей калат да десек, алар айтып атат, биз киргизе албайбыз деп. Эгерде киргизсек, министрден кат түрүндө жазуу алып келгиле деп. А министр бизге письменно эч качан жазуу бербейт. Анткени Мусаевдин убагында бул запрет бергенде билесиздер, международный организациялардын баары тең кандай рекомендация бериле Кыргызстангачы. Ошол себептен азыр уже министерство кичине акылдуу болуп калганда, булар кат түрүндө жазбай атат, жөн эле сөзү менен эки оюн ойноп атасыздар да. Айгүл Кубатбекова, АКШ. Жолукчан мектепке келген туура эмес. Анткени кичинекей кыздар салынганды деле түшүнүшпөйт. Ата-энесинин айтканы менен эле салынышат. Жоолук салынганда чачка аба жетпей аябай көп түшөт. Кудайга жоолук салынбай эле ишенип таза жүрсө болот. Кыздар кыска юбка кийип, киндигин көрсөтүп жүргөнү жакшыбы? Андан көрө хиджаб кийип жүргөнү жакшы го, туугандар. Кыздар эмне үчүн тул катындай болуп, кара хиджаб кийип алып мектепке барат? Ошон үчүн бизде жана революция чыгып кан төгүлүп атат, кесир кылып атат. Ошондуктан мындай диний уюм, экстремисттик уюмдарды соттош керек. Уголовный иштерди ачыш керек, коркпой үркпөй эле. А булар жалданып атат мынакей. Биз мына чынын айтыш керек, жогорку бийликтегилердин көбү диний уюмдарга сатылып кеткен. Ошончуктан тиги законду да аткарбайт, мынакей ар бир ак үйдө өзүнүн намазканасын ачып атат. Андай болсо анда конституция эмне кылат? Бул жерде чоң акча барбы? Мен сиз айтыңызда. Диний уюмдар, адам укугу демиш болуп, бүт мына булар 600дөн ашык уюм бар. Ошонун баары чет мамлекеттен каржыланып атат да. Кыргыз мамлекеттен каржыланып аткан жок алар. Анан бул жерден эң адилетсиз нерсе ошол көпчүлүктүн пикирине түкүрүп салып, бир уч атеисттер, мына Каленге окшогон атеисттер, Кален айымга окшогон, жана башка жана министрликке отурган атеисттер же атеистке жакын
эмелер сатылып, ошолор мына ошолорду саткын десек болот. Себеби мына бир китеп чыкканда 50 миң тиражды кандайча басылып чыкты, жыйдырдык өздөрү документтен. Ошон үчүн булар кылтыйтып акырын арамсаланып жанакындай кагазсыз жасап калды. Эми атеист болсо деле ал өзүнүн тандоосу да. Кыскасы ошол жанакындай жоолук салынган кыздарда андай проблема болбойт. Тамак чекпейт, пиво ичпейт, бири-бири менен тепкилешпейт, ушактабайт, шылдыңдабайт. Кантип билесиз аны? Балким ал жоолук салынганы менен мен билем, анча-мынча дискотекага жоолук салынып кыздар баргандар бар. Ал көпчүлүктүн ичинен эми 5 кол тең эмес дейт, болушу мүмкүн да. Бирок биз жалпы пайыздык деңгээлде алышыбыз керек да. Мен мугалим болгондуктан айткым келет да, мектепти жайын эле койсок, ал эми динди динге эле коюп, ошол хижапты оронуп, анан кийин окуган кыздар деген тиги диний медреселерге барып окуса болбойбу дейм да, Дүйшөн ажы. Аудиторияга сөз берейинчи, мен мындай да. Биз жаштарды чакырганыбыздын себеби бүгүн жигит үйлөнө элексиң, үйлөнгөнсүң, негизи эле жаштарда сен досторуңда, кайсыл кыздарга мындай талап жогорураак болот? Жолукчан кыздар менен сүйлөшкүңөр келеби, ыймандуу деп, же балким мындай заманбап деп кыска юбкачан, момунтип боенуп жүргөн кыздар жакшыбы силерге? Кайсынысы? Менин оюмча мындай да, Жанар, кийим деген адамдын ыйманына эч качан таасир эткизбейт да. Эгерде мындай жакшынакай эле кийинип, бирок жүрөгүндө ыйман болсо, ошол адам Кудайга жакын. Жогоруда Кален эженин сөзүнө мен толук кошулам да. Билим берүүдө бир бирдиктүү стандарт болуш керек, эреже болуш керек да. Ар ким эле каалаган кийимин кийип бара берсе, мектепте кандай болот да? Ошон үчүн менин оюмча бул туура эле нерсе да. Мектеп окуучу деген окуучудай жүрүш керек мектепте. Тууга терин айталычы, эмне кылалы мындан кийин? Митинг болуп атат, жоолукчандарды киргизбей коюп атат. Эмне кантип чечели, ким чечсин? Мындайда азыр эми бул молда айтып атат, Кыргызстан 90% мусулман деп. 90% мусулман эмес, 95% мусулман болсо, бул жайнап чыгып аткан океандай болгон аракты ким ичип атат? Кыргыз ичип атпайбы? Ашып кетсе Кыргызстанда 5% мусулман. Аны калп эле тиги мусулман, традиционный мусулманчылыкты кабыл алып, жалпы эметселен мусулман деп эсептей берген болбойт биринчиден. Экинчиден бүгүн митингге чыгып кереги жок. Муну жөн жай сүйлөшүп эле ошол эки балдарга, балдардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан кийин мектептин эрежесине ылайык ошого баш ийип, жанагындай Билим берүү министрлигинин талабына жараша окуш керек. Жок, мен намаз окушум керек, жоолук салынышы керек. Намаз окуй берсе, мектептен тышкары жоолук салынабы, намаз окуй ал өз иши. Сөзсүз эле мектепке барганда салынып намаз окуш керек бекенби? Ошол экини бир жагдайга келтиришибиз керек да. Жана сиз айтып аткан арак ичкендер алар мусулман эмес, аларды мусулман деп айтууга болбойт. Мусулмандар мечиттерге барып намаз окуйт. Мына ошолор мусулман. Заводдо арактын баарын кийип жатат. Анан арак ичпей, тартиптүү болсо бул дагы мусулман. Ата-энелердин баары көрүп атат. Эмне кылышсын? Жоолукчан кызы бар. Жоолукчан тууганы бар, директор көрүп отурат сизди, мындан ары эмне кылат экенбиз, булар урушуп атышат дейт. Эмне кылсын алар? Эми шайлоо мезгилинде кыргыздар илгертен эле биз ынтымактуу улууларды сыйлаган калкпыз. Кайым айтышпай, бирибизди бирибиз чукулабай, жумуштан алам, кетирем деген баягы эски калдыктарды калтырып, жаңыча жашообуз керек да. Бул жерде айтылгандай, эгерде капкара кийинип барса, ошондо сиздер алар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү? Албетте түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, себептен школ болгондон кийин школьный формасын кийип жоолук салынып алгыла дейбиз. Анан ошол бассейнге түшпөйт, физкультурага катышпайт деген мен ойлойм бул туура эмес. Себеп дегенде физкультурага кыздарыбыз катышышыбыз керек, бирок бул жерден дагы атайын мусулмандардын узун спортивный костюмдары бар, сууга чөө тургандагы өзүнчө кийимдери бар. Ошону кийип алып чөө берсе болот. Ал эч буга бир запрет Жоолукчан штанга көтөрүп туруп атпайбы? Жоолукчан чөө берет, ал эч проблемасы жок. Мисалы үчүн биз көлгө барганда деле сууга чөөбүз, өзүбүздүн хижабыбызды кийип алып, өзүбүздүн кийимибизди кийип алып. Мен ойлойм, биздин мусулман аялдар өзлөрүнүн абийирин, укугун коргогонго илим, билими жетиштүү. Конституцияда жазылгандай дин эркиндиги, ошол мусулман кыздар жоолукчан иншалла школго кирип илим билим алып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде биздин мамлекет бул демократиялык мамлекет. Демократиялык мамлекет болгондуктан биздин жогорку кеңеште бүт эл аралык мыйзамдардын баарын ратифицировать этилген. Ошол себептен кайсы министр келбесин, ал өзүнүн көз карашын өзгөртүш керек. Эгерде уставтарда жоолукчан кыздар кирбейт десе, ал устав өзгөрүлүш керек. Себеп дегенде ал устав конституцияга каршы келип атат. Бирок биз ошол мусулман кыздардын, мусулман жарандарыбыздын укугун коргогонго биз дайым даярбыз. Биз бүгүнкү талкууну жыйынтыктайбыз. Бул талкууну биздин Азаттык Чекит Кейджи сайтынан дагы таап көрсөңүздөр болот. Келерки дүйшөмбүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Албетте, биз бүгүн бул жерде топтолуп бир жыйынтыкка келе алган жокпуз, бирок Азаттык плюс телекомандасы азыр билим берүү министри Канат Садыковдон дагы сиздерге жооп алып бергенге аракет кылабыз. Программанын аягында мен Кыргызстандагы окуучуларга ыйман жана билим каалайм.